Assalamu алейкум, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен биргеликте абдан даамдуу, абдан кооз болуп чыга турган кабаттуу гармошка самсы даярдайбыз. Видео пайдалуу болгон болсо, колдоп, лайктарыңызды аябай каналыма катталып кетиңиздер. Ошондо мени жаңы салган видеолорум сиздерге ачыла турган болот. Керектүү заттардын баардыгын видеонун астына калтырамын. Анда эмесе баштадык. Алгач идишибизге 300 мл сүт куябыз. 110 грамм эритилген май салабыз. 100 мл май кошобуз. Жарым чай кашык разрыхлитель, 1,5 чай кашык туз салып жакшылап аралаштырып алабыз. Жети 150 граммда бизге эленген ун керек болот. Унду аз-аздан салып, жумшак кылып, камыр кылышты баштайбыз. Унду аз-аздан салышыбыздагы максат ундар ар кандай болот. Кээ бирлери көбүрөөк суу көтөрөт, кээ бирлери азыраак. Ошого катуу камыр болуп калбаш керек. Камырды жакшылап илейбиз. Субалабызды тоголуктоп, бетин жаап, бир аз тыныктырып алабыз. Бул учурда биз начинкасын даярдайбыз. Начинкасын өз калыбыңызга карап даярдасаңыздар болот. Мен эт жана картошка коштум. Этти орточо майлуу кылып койсоңуздар да болот. Пиязын көбүрөөк кошобуз, себеби самсаларыбыз сочный болуп чыгыш үчүн көбүрөөк кош керек. Калыбыңызга карап куйрук майда койсоңуз болот. Дабына карап туз, кара мурч, зире, паприка кошуп жакшылап аралаштырып алабыз. Начинкасын даярдап алдык. Эми тынып турган камырды 3 бөлүккө бөлүп субала жасайбыз. Субаланын бирөөсүн алып жайышка өтөбүз. Камырды жука кылып жайышыбыз керек. Камыр майлуу камыр, ошон үчүн жайып атканыбызда бир аз кыйыныраак болушу мүмкүн. Ошого карабай камырды чоң кылып, жука кылып жайып алабыз. Мына камырды жайып алдык, эми окулуга ороп алабыз. Эки жанынан ортого алып келебиз. Эми камырды ачабыз. Камырды ачып алдык. Эми начинкасын салып чыгабыз. Чоң кашыкты толо үйүп салабыз. Эми камырдын эки четин эки жагынан начинканын үстүн каптап туруп жаап алабыз. Бир жагын жаап алдык. Эми экинчи тарабы менен жабабыз. Ар бир начинканын арасын бириктиребиз. Мына ушул бириктирилген жерлеринен кесип, самсаларды ажыратып алабыз. Мына эми уштарын жакшылап бириктирип, самсаны бул тарабына оодарабыз. Эсиңиздерде болсун, самсаны бул тарабына сөзсүз оодарышыңыздар керек. Эки тарап кылып жабылган тарабы астында калыш керек.
Самсаларды духовка листке салабыз. Бизге тукумдун сарысы керек болот. Ага 1 аш кашык сүт кошуп, аралаштырып, самсалардын үстүнө сүйкөйбүз. Жумуртканын сарысын сүйкөп алгандан кийин кужу себебиз. Ага чейин духовканы жагып кызытып коебуз. Самсаларды 190 градуста кыпкызыл болгончо 35-40 минутта бышырып алабыз. Кийинки субалаларды да ушинтип жайып алабыз. Мына абдан кооз даамдуу самсаларыбыз даяр болду. Сиздерге рецепт жакты деген ойдомун. Самсанын түрлөрү көп, өзүңүздөр билесиздер. Ошого карабай ушундай самсаны да албетте жасап көрүңүздөр. Сиздерге сөзсүз жагат деген ойдомун. Анда эмесе кийинки видеолорумда көрүшкөнчө Аллахка аманат. Лайк басыш эсиңизден чыкпасын, жана каналыма катталып, комментарий калтырып кетиңиз.